Казакстанда жүрөк кан тамыр ооруларын эрте аныктоо мүмкүнчүлүгү пайда болду. Аль-Фараби атындагы Казак улуттук университетинин окумуштуулары буга мүмкүндүк берген жаңы платформа жасашты. Бул ойлоп табуу жасалма интеллект менен интеграцияланат. Жүрек IL деп аталган программа организмдеги эң кичинекей четөөлөрдү да так көрсөтөт. Адам өмүрүнүн канчалык коркунучтуу экенин эсептейт. Баарынан мурда бул атамекендик иштеп чыгуу өлкөнүн алыскы райондорунун тургундары үчүн ыңгайлуу болмокчу. Анын пайдасын көрүү үчүн аларга болгону кан анализинин жыйынтыктарын системага жүктөп, атайын даярдалган анкетаны толтуруу керек. Яғни бул жерде биздин өзүбүздүн курулгу аркылуу Демек, бул жерде биздин аппарат аркылуу жана бир нече суроолорго жооп берүү менен өзүңүздүн тобокелдигиңизди аныктай аласыз. Бул жерде биздин аппарат бир нече медициналык параметрлерди алат. Бул дегендик жүрөктүн вариабилдүүлүгү жана жүрөк кагышы, кычкылтек, андан тышкары дагы бир нече медициналык параметрлер бар. Ошолор аркылуу бизде жүрөк кан тамыр ооруларынын тобокелдигин аныктай алабыз. параметрлер бар. Солар аркылуу биздеги жүрөк кан тамыр ооруларынын калпын аныктай алады. Система бардык алынган маалыматты иштеп чыгып божомол берет. Эгерде организмде өмүргө коркунуч туудурган четтөөлөр табылса, бейтапка дароо адиске кайрылууну сунуштайт. Окумуштуулардын айтымында анын башкы артыкчылыгы ылдамдыгы жана тактыгында. Платформанын иши татаал алгоритмден турат. Ал терең нейрондук тармактар жана чоң терек векторлорунун ыкмасына негизделген. Жергиликтүү окумуштуулар системаны коммерциялаштырууну пландаштырууда.